Убакыт өтпөгөн сөйт. Кечетен бери күйбөгөн жери гүл болуп атып, акыры тагдырдын башка салганына баш ийгенсип калган Исмайыл апасы менен жолуккан акыркы түндү эстеди. Мурдагы күн эле аркы түн эмес беле? 2 күн 2 түн өтүптүр арадан. Апасы, Сейде өзү уулу болуп төрт көстүгө отурушпады беле? Эми качанкы бир болуп өткөн окуя сыяктуу көрүнүп турганын кара. Аттиң-ай, чаткалга түшүп кетели деген сонун ой болчу эле. Оозубузда челекте тилегибиз таш капканын карачы. Деп ичинен онтоп алды Исмайыл. Ушуга жаны ачып турду. Эми ал ойдун баары ишке ашабы жокпу ишенич болбой калды. Макул, чаткалга барышсын. Ата-экелерин апасынын өлгөнүн, кандайча көмүлгөн туурасында эмне айтып берет? Мунун айтканын туура көрүшсө го бир жөн, аколдорун тескери силкишсе кандай болот? Сөөктү алып чыгып келаткан калың топ алыстан эле көрүндү. Ат жаны бар, эшек жаны бар, жөөлөрү да бар, жай келатышат. Айылдын четки көчөсүнөн бери бурулуп өр таянышты. Алдыда катар келаткан эки аттын ээрлеринин үстүнө табыт орнотулган, сөөк кийизге оролуп ошондо жатат. Ушу Бексаат кемпирди айылдаш эл журт акыркы сапарына узатып келатат. Эмнени сүйлөп, эмнени кеп кылып келатышат, аны Исмайыл кайдан угат? Улам берилеп, Исмайылдын жашырынып отурган жерине чукулдап калышты. Арасында аял жок. Жалаң эркектер. Ырасым ушундай. Аялдар көрстөнгө барышпайт. Сөөк койгондордун келишин күтүп үйдө олтурушат. Мына азыр салт боюнча кемпирди жайына тапшырган соң, Исмайыл ат жалына өбөктөп, элдин астына түшүп, үйдү карай биринчи өкүрүп чаап жөнөшү керек эле. Сейде баш болгон келин кезек, жек жаат аялдар үй ичинен кошогун кошуп, өкүрүп келген Исмайылды коштоп турушмак. Мындай болбоду. Мыйзам деген бар экен, ал согуштан качкан адамдын жоосунун көтөрө албайт экен. Эки ортодо минтип пенде өз мойнундагы пенделик парзын өтөй албай отурат. Аңгыча эл көрстөнгө жете келди. Исмайыл жылганын кырындагы ташка далдаланып, баарын даана көрүп жатты. Баары Мырзакулдун айтканын жасап аткан түрү бар. Мырзакул атынан түшүп четкерээк турган аттарга байлаштыра салып, көрү башына жөнөдү. Эл жартыла жол берди. Кийизге оролгон сөөктү табыттан алып, кабырдын кырына койгондон кийин молдо үн созуп Куран окуду. Келген эл тегерете иймек тартып, жым-жырт тунжурап, гит коюп тыңдап олтуруп, аягына келгенде баары кобурап, молдону коштоп бетке бата тартышты. Андан соң жапырт туруп, бир нече киши сөөктү көрдүн казанагына киргизип, ар ким ууштап топурак таштады. Оозун бүтөгөндөн кийин анан баары жабыла арадан бери мүрзөнүн үстүн шоңшойтуп, топурак үйүп жиберишти. Ушунун баарын Исмайыл эрдин кырча тиштеп, оочо жерден карап жатты. Эл көрүстөндөн оолактап кетер замат, бу тегеректе өзүнөн башка жан жок калган кезде ал мүрзөнү көздөй төрт аяктап, тарбалаңдап жөнөп берди. Ирең алеттен эчтеме жок, колдору тизелери калчылдайт. Үйүлгөн топуракты ылай-пылайы менен кошо баса жыгылып, муунган, кирилдеген жапайы үн менен буулугуп ыйлап жиберди. Ушу кең ааламасында ушунчалык кор болуп, ызаланып, жаалы шакардай кайнаган, талаада жалгыз каңгып жүргөн карышкырдай улуп калган анын оозунан эмне деген сөздөр чыгып атканын, кимди сөгүп, кимди каргап атканын баамдоо кыйын эле. Айланайын апам, берекем апам, кечир мени. Кечир, деди ал бир кезде үнүнүн жетишинче, мас кишиче бакырып ыйлап, убалың мага жетсин, убалың согушка жетсин. Каргышың мага тийсин, каргышың согушка тийсин, каргышың согушка тийсин. Капыстан оюнда бир чечимге келип жаткандай саамга унчукпай калды да, анан жини кайнап, заарлуу, өчүм алам, баарыңан өчүмдү алам, бириңди да аябайм деп бакырды. Кечинде Сейде талкан тартып жатканда үйгө Асантай от алганы кире калды. Мойну ичкерип, борбоюп, өң азыңкы, үстүнөн атасынын эски купайкеси түшпөйт. Тотойдун балдарынын ичинен ушу ортончусун Сейде жакшы көрөт. Жароокер, ачык. Сейде жеңе, апам отко жиберди, деди ал. Супарадагы кылымык талканды телмирип карап алып. Бала да, баланын мөлтүр көз карашына ким чыдасын. Анын курсак ачып турганын сезе койгон Сейде эки алаканына батышынча талкан салып берди. Талканды сугунуп, күрмөп жутуп алып, бала Сейдеге ыраазылыгын билдирейин дегендей, агала болгон эриндерин калбыйтып күлүңдөп койду. Уй тууганда апам ууз бышырып берет. Ууз жейбиз. Анан мен кичинекей бөбөккө да ууз алып келип берем, Ал ууз жейби? Тилиңден айланайын. Сейде жүрөк элжиреп, аны көзүнөн, маңдайынан өптү. Уюңар туусун айланайын. Анан жейбиз. Бөбөгүң да жейт. Тиши чыгып калбадыбы? Энеси да балдары да атасынын өлгөнүн билбей, дале кат күтүп жүргөнүн ойлоп, Сейде баланы аяп кетип, көңүлүн алакстайын дегендей. Апаң туруп жүрөт эле жакшы болуп калдыбы, деди.
Бүгүн кайра башым деп жатат. Мен мектепке барбай эле коеюн десем болбой баргын деди. 2-класска көчпөй калсаң, атаң келгенде урушат дейт. Урушпай анан, урушат. Жаман окусаң. Бала унчукпай калып, көзү жашылданып, чоң кишиче оор үшкүрдү. Кой, антип үшкүрбө деп жиберип чочуп кеткен Сейде. Атаң келип калары бардыр, антпе. Бала от алып кеткенден кийин Сейде шалдырап отуруп калды. Тырмактайын эменин үшкүрүгү эмне үчүндүр ага эң оор тийди. Жетим калган жүрөгү сезип турат го. Бала болсо да, деп ойлоду ал. Тотой өзү деле түңүлүп жаткандыр. Бирок сыр билдирбейт. Кантсин анан байкуш. Колунда 3 жетим. Жалгыз бой, оокаттары жок. Кээде колкостон берген азыраак бирдеме менен оокат кылып жатат. Бая күнү кампадан жарым кап суу алып келиптир. Ал деле оокатта. Кайрат кылбаса болобу. Түңүлдүм, өлдүм деп жатып алса, балдар эмне болот? Эмишенгендер эле уюу. Өлүгүңдү көрөйүн, өчөшкөнсүп быйыл мунусу да кеч туй турган көрүнөт. Балдарым саргарып кетти деп бая күнү сүйлөнүп жүрөт эле. Өзү да бир топтон бери сыркоо. Кантер экен бечаралар. Шордуу байдалы өз жүгүрүп барып зымдын үстүнө боюн таштаганын карабайсыңбы? Арылдаган ак көңүл кишиге айла жок турбайбы? Жакшы киши эле. Тотой ачуулуураак болгону менен ал деле жакшы неме. Ушундай азап тозокто ачуулуу болбой коесуңбу? Бешинеге жазганын көрөт да. Ар кимдин убайымы өз башында. Биздики болсо, ал дагы башты сактоонун далбасы. Исмайылды эптеп аман сактап алсам, чаткалга жетсек багыбыз ачылар. Баса өгүнө Тотой Исмайылдын качып жүргөнү чынбы дейт. Мен ага эмне демек элем? Билбейм. Качса бир жакта качып жүргөндүр. Бизге көрүнгөн жок дедим. Мүмкүн ушак сөз чыгар деп коет. Башкалар болсо Исмайылдын казакта жек жааттары бар эле. Ал ошол жакта бозуп жүргөн болуш керек дешет экен. Мейли эмне десе ошо десин. Мырзакулдун көзүнө илинбесек эле болгону. Ал душман, аябайт. Башта жакшы көрчү элем, оңбогон кара ниет неме турбайбы? Кудай пендем десең Мырзакулдан сакта. Баланын жанагы үшкүрүгү, анын мөлтүрөгөн аянычтуу көз карашы кайра-кайра элестеп Сейденин эсинен кетпей койду. Ар кандай ойлор көңүлүн чөктүрүп, кандайдыр жамандык келерин күткөнсүп, өз алдынан эле жүрөгү кобжуп тынчы кетти. Эмне кыларын билбей эшикке чыкты. Күн бузулуп турган экен. Небак караңгы кириптир. Шамал күчөп, батыштан капкара булуттар калкылдап, асман бетин бербей келатат. Тоолор көрүнбөйт. Кар жаайбы? Исмайыл кантип жатты экен деген ой менен Сейде үйгө кирди. Эртең менен эрте Сейде адатынча сууап келген тышка чыкты. Күн бүркөк, лапылдата суулуу сары кар жаап жатыптыр. Ичи кий деп койду ал, мойнуна кирип кеткен кардан ичиркенип. Чакаларын көтөрүп мындай бастылангыча Тотойлордуку жактан кыйкырып ыйлаган үндөр чыкты. Тигинден мындан чаап келе жаткан атчандар көрүнө калды. Эмне баракет болуп кетти деп чакасын таштап Сейде да жүгүрдү. Байдалыны күздө угузабыз дешти эле. Бирөө айтып жибердиби деген ой кетти. Дубалдан бурula берип топураган элдин түрүн көрүп, Сейде дал болуп туруп калды. Ошол убакытта топ элдин ичинен суурулуп, башында жоолугу жок, чачтары саксайып, көз алаңдаган Тотой сарайынын жанына ыйлап жүгүрүп барды. Мынакей айланайын эл журт, мынакей. Жаман колпуну сууруп алып эле алып кеттир. Кокуй, эми шорубуз кайнабадыбы? Кечинде өзүң байлап, өзүң кулпу салдың беле деп бирөө кыйкырды. Ооба айланайындар, кулпту өзүм салгам, өзүм байлагам. Ал эмес желинин кармап көргөм. Төшөктө жатсам да жалгыз уйду, кантип өзүм көздөбөйүн. Сейде бул сөздөрдүн маанисине түшүнгөндө эсооп, турган жеринде катты. Кечээ күнү Асантайдын борбоюп келип, атасынын эски купайкесин кымтыланып, ууз эңсеп, аны Кудайдан тилеп күтүп жүргөнү көз алдында тура калды. Башка эчтеке ойго келбей, бу ким болду экен? Кандай убалдан коркпогон ташбоор, кандай кара ниет желмогуз, ушундайга колу кантип барды экен деген гана мени лакылдаткан ой бетке балч-балч уруп, койнуна эрип жаткан сары карды сезбей, Сейде тура берди. Ана Тотойдун этегине чыркырап жармашкан балдарынын түрлөрү, кичинеси төшөктөн жаңы эле турган көрүнөт. Жылаң айлак чыла кечип, апа деп бакырат. Тотой аны менен иши жок, ал өз алдынан жулунат. Байдалы үйдө болсо бизге ууруп атынабы? Эркектин үйдө жоктугу ушу да. Балага сууга өткөн. Көгөрүп кетти деген ойдо Сейде барайын деп умтулду эле. Нары элдин ичинен пошточу курман басып келип, баланы унчукпай карап, анан койнуна ороду да үйүнө көтөрүп кетти. Ал жанаша өткөндө, койнундагы баланы дем менен жылытып, сакалынан сыдырылган жашын мончоктотуп, күңгүрөндү. Силерди жерге таштабай калалы. Бир-бирден алып кетсек да чоңойторубуз. Айылдын баары дээрлик ушул жерде додолонууда. Башта мал уурдалганда мындай болчу эмес. Ким уурдатпайт, ким жоготпой койду эле. Жок, бул жолу уурдалган мал гана эмес. Кишилерди мында айдап келип жаткан башка ыйык сезимдер, башка адамдык касиеттер. Четке чыгып алышып унчукпай түнөрүшөт. Байдалынын жетимдерине кол тийгизген ким? Баятан нары бери чалгындап чапкылап жүргөн Мырзакул, азыр жылкычы Барпөкө чаап келишти.
Майып колунун жеңи албаң дулбаң эткен Мырзакул ат оозун жыйбай короого куюндай атырылып кирди. Ой эл, тургула азыр жөнөгүлө. Аттуулуң аттай жөөң сай-сайды койбой издегиле. Жоголгон мал кеп эмес, ушуну кылган итти табалы. Туура айтасың, туура дешти көпчүлүк. Ууру алыс узап кеткен жок. Союп алган болсо эти табылар, болбосо уйду эски коргондорго бекитип койгон чыгар. Ооба, союп кайдан жечсин, коргондордон издейли, деген кыйкырыктар чыкты. Жөнөгүлө, кечикпей жөнөгүлө. Короодон чыгып бара жаткан элдин ичинен Мырзакул фронттон келген 5-6 жарадар балдарды бери кайрыды. Силер солдат эмессиңерби? Атка минип Жамбылга кеткен чоң жолду чалып келгиле. О, андай алыска аткана, сарайдагы аттарды мингиле, деди Мырзакул. Алар Кошайдоого байланчырат, башкарма колубузга өлүп берер. Оп, башкармаңды урайын, деп бакырып жиберди Мырзакул. Заары бетине чыгып, чолок колу дагы баягыдай мултуңдей түштү. Жөнөгүлө азыр, кыңк дебей аттарды токуп мингиле. Элдин шары менен кошо Сейде да айылдын сыртына жүгүрдү. Мындай чыккандан кийин бириндеп туш-тушка бөлүнгөн кишилерди көрүп, атка жата калып чаап бара жаткан Мырзакулду көрүп, кулаалдай далбаңдап, түлкү тумагын баса кийген жылкычы барпыны көрүп, дүрт этип Сейденин эси чыкты. Исмайылды таап алса эмне болот деген ой келе калды. Эмне кыларын билбей апкаарый түшкөн Сейде ошол чийлүү коктулар тарапты көздөй жүгүрдү. Жер алаш албырт, суулуу сарыгар кийимди салмактантып, беттен эрип моюнга шорголойт. Көтөрөң сыяктуу суйдаң туман өйдө кете албай, боорун төшөп, айлана иренжигендей көңүлсүз. Исмайыл бекинген жакты шек алдырбай, тээ алыстан имерчиктеп, күйүгүп аптыккан Сейде, уядагы балапанын киши карадан коругансып, элтең-элтең жүгүрүп, эки жагын каранат. Ушул тарапка басып келе жаткан караандар көрүнөбү, жокпу? Кудай-ай, өзүң сакта дейт ал жакасын карманып. Эмне кылсам, кандай кылсам? Балдарынын багына уй табылып калса эле, эл кайра айылга тартат эле. О, айланайын Кудай, ушул жетимдердин уюн кайрып бер. Менин да балам бар. Балам үчүн тилегимди кабыл кыл. Ал дагы жетим калбасын. Ою миң санаага бөлүнүп, улам өйдөрөк жерге чуркап чыгып, Сейде өзүн өзү орун таба албайт. Жанагы оюнан улам уй табылып калса, элдер айылга кетерле деген пикир аны бүт ээлеп, баардык ишенгени, баардык үмүттөнгөнү ошол болуп калды. Бир гана айла, уйду издеш керек, табыш керек, эртерээк табыш керек. Сейде тура жүгүрүп, сай коктуларды тинте баштады. Чапаны көйнөгү тикенекке тытылып, таш-таштын түбүн карады. Жок, мал көрүнбөйт. Тегеректе эч кандай из жок. Тетиги жерде туманда эски коргондун урандысы караят. Уй ошол жерде бекитилген болбосун. Жүгүр, Сейде, жаныңдын барынча жүгүр. Бутуңдан суу өтүп, таманыңа ылай жармашып сүйрөлгөнүнө, үстүңдүн шалбыраганына караба. Бол, тезирээк жет. Тигини карач. Дубалдын далдасынан уйга окшогон бир нерсе көрүнөбү? Ооба, уйга окшойт. Тууралжың келген карала уй эмес беле? Ошолго күтүлбөгөн сүйүнүчтөн Сейде селдее калды. Азыр дөбөгө чуркап чыгып, сүйүнчү деп кыйкырам. Элди айылга ээрчитип кетип, уйду Тотойдун өзүнө жетелеп барып, казыгына байлап берем. Ошол уй болгон же көзүмө көрүнүп жатабы? Кудай-ай, коргонго бирден менен жете барган Сейде шалдайып туруп калды. Жанагы көрүнгөн уй эмес эле, дубалдын нар жака оонап түшкөн урандысы экен. Туман, ыргылжың туман жылжый түтөйт. Сарыгар былтыркы коко тикенектердин баш-башына чокморлошуп, жаңы кылтыйып келе жаткан жашаңдын мойсоолоруна боржук жыйналып, аларды салмагы менен басып көмүп жатты.